Her bir Müslüman bir cumada bir jol okuş gerek. Bir cumada bir jol. Köpten emes. Bir iki bet, iki jarım bet boldu. Kur'an'dagı iki jarım bet. Hujurat suresi emneden aytat? Bul жашоо тиричиликтен aytat. Күйөөңүзгө кандай мамиле кылышыңыз керек? Атаңызга, апаңызга, кошунаңызга, бир туугандар, бала чакаңызга, аялыңызга кандай мамиле? Бул жерде аябай Аллаху акбар, эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек, өкүмдөр ушунчалык көп айтылган. Ошолордун бир азын айтып коеюн. Алла Таала Кур'анды башынан эле айтып атат. Эй имандуулар, Алланын элчисинин сөзүнөн силер алдына озуп чыкпагыла. Алла эмне деди Кур'анда? Ошого болду. Все. Кур'анда эмне десе ошол. Пайгамбар эмне деди? Болду. Өзүңдүн оюңду Кур'андан жогору койбо. Өзүңдүн көз карашыңды Кур'андан жогору койбо. Өзүңдүн оюң, көз карашыңды пайгамбарыбыздын сөздөрүнөн жогору койбо. Пайгамбар эмне дедиби? Ой поюңду жыйыштыр. Ошол тууралуу бир нерсени айтса, мындай кылса, мындай эле деп, токтот аныңды. Мусулман ким? Алланын элчисине баш ийгенде айтат. Менин акылым пайгамбарыбыздын акылынын алдында эмне? Алымдарыбыз айтышат, Алла Таалам акылды 100гө бөлгөн болсо, мисалы, ушунун 1% бүткүл адамзатка берген. Бүткүл адамзатка. 99'un Muhammed'e bergen deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Siz elestetseniz kança trilyard degen, birliard degen adamlar geldi, jana kelet, oşogo 1% akıldın, kaysi bölügü mağa tiydi, siz özüңүздү ordуңузду taap alыңыз. Men özümdün ordumdu taap alayım. 99'u Muhammed Aleyhisselam'a beriptir. Emi men oyumdu Peygamberimizdin oyundan jogorу koyoyum bu. Oşon üчүн Kur'andagı uşu Hujurat Suresi'nin 1. ayatı uşul. 1. ayatı uşu menen berip atat. Ha? Allahu Akbar. Peygamberimizin ününden size, даже ünüңөрдү biyik көтөрбөгүлө dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığında Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh, Umar radıyallahu anh kichine bir sözleri boyunca bir jetekçini dayındoo boyunca talaşıp ündörün kişine götörüverdi de. Allah'ın tarafından sırada eskertүү geldi. Peygamberдің алдында ünüңөрдү көтөрбөгүлө. Kim götөрө турган болсо, бардык амал текке кетип калат, өзү да билбей калат dedi да. Umar radıyallahu anh ошодон кийин акырын ыйлап. Men үнүм кичине көтөрүлүп кеткен окшойт пайгамбардын алдында. Даже үнүң бийик көтөргөн курсат жок. Алла Таала Алланын жүрөгүндө таква бар экен, өзү неме кылган? Ошол жерде анан кийин дагы келип атат. Эй, силерге бирөө бир бузуку адам бир сөз алып келсе, ошону аныктабай эле жайып жүрбөгүлө дейт. Аныктабай жайып алып, кийин өзүң пушайман болуп, кайгыга учурап калба дейт Алла Таала. Ошондуктан эмне кылгыла десе, ошондуктан силерге бир кабар келсе, шашылбай, аны тактап, анан чечим чыгаргыла. Бирөө-бирөөнү ушактап келди. Бирөө-бирөөнү айыбын айтып келди. Ну, жаман нерсесин айтып келди. Биздин ишибиз, ошондой экенби деп атырылбай, ошондой экенби деп сразу аны ушактабай, ошондой экен деп билип билбей эле, тактабай эле кирип кетпей, токтоп турчу. Чын элеби, чын эмес, ушу өзүнө бир байланыш айынчы. Мындай болуп атат го сөз деп. Бул Кур'ан айтып атат. Кур'андын айтканы. Эй, момундар, силер баарыңар бир туугансыңар. Ортодо кичине келишпестик болуп калса, биякта карап туруп, ушундай болуш керек эле да, отура бербей, бери элдештирип койгула деп атат. Ушу сүрөдө айтылып атат. Иннамал муъминуна ихва деген, момундар бардыгы бир тууган деп айтып жүрөбүз го, ушу Хужурат сүрөсүндө. Фа аслиху байна ахавайкум, момундардын бардыгы бир тууган. Эми шайтанго азгыратал, иши ошол. Кичине экөөнүн ортосунда келишпестик болуп кетсе, аял менен күйөөсү, бир тууганы менен бир тууганы, атасы менен баласы, энеси менен кызы, бир туугандар менен бир туугандар, кошуна менен кошунасы, досу менен досу, кандайдыр бир улут менен улут, уруу менен уруу, бир аз келишпестик болсо, сразу элдештиргиле, токтоткула, колдон келишинче аракет кылгыла. Дуа дагы кыл, акчаң болсо дагы, тилиң менен да элдештирип кой. Аны биякта карап отуруп, да күчөйсө экен дей бербе. Ушуну көрмөк булар дей бербе. Анда жүрөктө иман деген жок болуп калат. Мусулман адам кыла турган иши ушул экен. Фа аслиху байна ахавайкум. Бул Алланын буйругу. Мен сизге айтып аткан жерибиз жок.
Bu жараткан Алла Тааланын буйругу. Мусулмандардын ортосун элдештиргиле дейт. Карачы. Эми болуп кетет. Соода сатыкта болуп кетет. Үй бүлөлүк турмушта болуп кетет. Азыркы мындай депрессиянын убагы. Жашоо тиричиликтен кичине кысылып кетет. Шайтан ошол моментте карап туруп, ошо экөөнү талкалайын дейт. Алла Таала буйрук берип атат. Элдештирип койгула. Фа аслиху байна ахавайкум. Ваттакулла, Алладан коркула, ey дейт. Бу дүйнөдөн тез эле өтүп кетесиңер. Түбөлүктө ахиреттен каякта болот, ошону ордуң ойлоп ал дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Чакымчы бейишке кирбейт деди. Өзгөчө эки мусулмандын ортосуна от салган, эки уруунун ортосуна от салган, эки элдин ортосуна, улуттун ортосуна от салган, эрди катындын ортосуна от салган, бир туугандардын ортосуна от салган, кошуналардын ортосуна от салган. Буну чагымчы деп коет. Мынага ла туура эмес нерсени айтат, мынага барып да туура эмес нерсени буга айтат, экөөнү отуна салып берет. Жашоодо көрүп атат, күн сайын көрүп атабыз да мунучу. Ушуга Кур'ан Алла Таала айтып атканын карачы дейт. Ошон үчүн айтат, имандуу эркектер, угуп алгыла, маскаралабагыла башка эркектерди дейт. Имандуу аялдар, угуп алгыла, маскаралабагыла башка аялдарды дейт. Ошо Хужурат сүрөсүндө. Үстүнөн шылдыңдаба. Куник болсо дагы, кыйналган болсо дагы, сасык болсо дагы, капкара болсо дагы, кийими жыртык болсо дагы, үстүнө маскаралаганга акың жок. Шылдыңдаганга акың жок. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат, мүмкүн сен шылдыңдап аткан адам сага караганда Алланын алдында жакшыраак болушу мүмкүн дейт. Сен байлыгыңа черенбе, сулуулугуңа черенбе, мансабыңа черенбе. Дагы эмнең бар сен? Бала чакаң көп деп черенбе. Сен үстүнө күлгөнгө Алла Тааланы кара. Себеп ушул шайтанчы маскарлаган жол менен бизди өлтүрөт. Пайгамбарлар ушул Алланын жолун бизге Кур'ан-ы Каримде аяттарын айтып берип коет. Керемет. Ат коюп огула деди, ат коюп огула. Жаман ат коюп алып туруп эмен шылдыңдайбыз го? Алла субханаху ва таала айтып атат. Ат коюп огула деп. Ат койсоң, жакшы ат койсо мейли. Ой, кандай машина, берешен. Жомарт бала. Үй бүлөсүн жакшы караган адам. Бир туугандары менен жакшы мамилени туткан адам. Дайыма саламдашкан адам. Арамга барбаган адам. Өмүрү бул алдаган эмес, мен точно билем. Тилинен вообще жалган сүйлөгөн эмес. Бирөөнү кемсинткен эмес, мен билем ушуну. Мынандай. Жаман атаганга уруксат берген жок. Жаман ат койгонгочу, хоть жаман болсо деле. Кыйшыкты болсо кыйшык деп айтпа деп атат да. Onu айтпагандай деп. Жакшы ат менен айт деп. Андан кийинки аяттар келип атат. Имандуулар, силер жаман күмөндөн сактангыла дейт мына. Мен башында айтып атканым сөзүм, бул туугандар адамзаттын сөзү эмес. Алланын сөзү, Кур'ан мындай сөзмө-сөз эле айтып коеюн ушуну. Я айюхалладина аману жтанибу касиран минад-дан инна ба'дад-дан ла исм. Имандуулар, силер сактангыла жаман күмөндөн дейт. Жаман күмөн менен адам күрөшүш керек экен. Жакшы. Ой. Бол. Шу шайтандан келди ушул азгырык. Каяктан мен мынтип туруп өлө келе калды? Каяктан мээме келди? Эмне үчүн келди деген суроо бербейбиз го биз. Сразу аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Не деш керек экен? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Өзүңүздү сактап калың, ыйманыңызды сактап калың, диниңизди сактап калың, ахиретиңизди сактап калың. Жаман күмөндөн сактанган менен биз канча нерседен сактанып калат экенбиз да. Алла Таала ушуну сөздү айтып атат. Жаман күмөндөн сактангыла, анткени кээ бир жаман күмөндөр күнөө болот дейт. Мен ушактай элекмин, сындай элекмин, жаман сөз сүйлөй элекмин, жаман амал кыла элекмин. Жөн эле күмөн кылып койгонума мага күнөө жазылат деп атат. Эгерде жаман күмөн менен ким ооруп калса, күнөө жазылат ага. Жаман күмөн келди. Аны кетирдиңиз. Ага жазылбайт күнөө. Жаман күмөн келди, алып калдыңыз. Сен мага керек элең депчи. Мынага ушу күнөө жазылат. Вала тажассасу деди. Адам жаман күмөн кылгандан кийин аркасынан айып издегенге чөт экен да. Чөт ошону карап көрөйүнчү ушучу. Менин күмөнүм жаман күмөн сүрүп атам, ошо чынбычы айып. Алла айтып атат,
Arkasынан айып издеп түшпөгүлө dedi. Бирөөнүн аркасынан айып издеп түшпөгүлө dedi. Allah senin arkandan düşet dedi. Bu hadis. Kim kimden ayıbın arkasından düşse izdepçi. Peygamberimiz aytты. Allah anın arkasından düşet deydi. Kim biröөнүн айыбын ошондой издеп түшүп айтса, Allah узабайт. Ошонун айыбын ушундай чыгарат. Үйүнүн ичинде отуруп шермендеси чыгат деген. Эми кааласаң пайгамбардын жолун танда. Алланын буйругу айтылган, жаман күмөндөн сактанган, бирөөнүн айыбы менен алек болбогон, өзүнүн айыбы менен алек болуп, өзүнүн оңдогон менен алек болгон, өзүнүн ибадаты менен айыптар айтылса деле, эми пендеде Алла хидаят берсин. Кой башка эч сөздү сүйлөйлүчкө. Анан көрүп эмне болуп атат деп. Сенин намазың эмне болуп атат? Күн сайын бир аят үйрөндүңбү? Бир хадис үйрөндүңбү? Бир дуа үйрөндүңбү? Бир кишиге садака бердиңби? Бир киши бир жашына пайдалуу үй бүлөгө, элге бир пайдалуу бир ишти кылайлы. Бирөөнү келер кечке 1 саат ушакта отура бергенден көрө, кой. Мен эми кулагым ал үчүн жаралып аптыр. Кыямат күнү кулактан сурак болот деп дамыл айтты эле. Ушуну укпай эле коеюнчу мен деп. Биздин жөнүндө айткан жокпуз. Алла Кур'анда айтып атат. Кыямат күнү көз, кулак, жүрөк үчөө өзгөчө суралат dedi. Колдон да сурак бар, путтан да сурак бар. Бардык сурак. Бирок көз, кулак, жүрөк отдельный сурак деген Алла Таала. Белгилеп айткан. Ла тaqfu ма лайса лака бихи илм. Билбеген нерсеңдинчи аркасынан түшпө dedi. Кара. Буйругу билбеген нерсе аркасынан түшпө. Хазирет Катада рахматуллаху алейх айтат, бунун мааниси укпаганыңды уктум деп айтпа. Биз аз айтып бергенге көнүп калдык да. Көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа. Билбегениңди билем деп айтпа. Инна сам'a вал басар вал фуат kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Анткени кулак, көз, жүрөк ушунун ар бири кыямат күнү суралат dedi да. Бул Алла Таала айтып атат. Ким айтып атат? Анткени кулак, көз, жүрөк ушунун ар бири кыямат күнү суралат dedi. Ага чейин буйрук берди. Бизге мындай буйрук берип атат. Бирөөнүн артынан түшпө. Бирөөнүн артынан түшпө. Анткени ошон себебин айтып атат. Көз, кулак, жүрөк ушунун ар бири суралат. Ошон үчүн мына Хужурат сүрөсүндө Алла Таала "Вала таjassасу" деп буйрук берип атат. Бир мусулмандын оюң жаман кеттиби? Эми аркасынан түшпө деп уже экинчи буйрук келди. Экинчи буйрук келди. Вала яqtab ba'dukum ba'da үчүнчү буйрук келди. Бири-бириңерди ушактабагыла. Эми мындай болду. Мен жаман күмөн сүрөгөн жокмун. Аркасынан деле түшкөн жокмун. Бирок айыбы көрүнүп калды да. Не болуп калды? Мен жаман күмөн сүрөгөн жокмун. Сиз айтышыңыз мүмкүн да. Мен жаман ойлобойм буга. Так, аркасына түшкөндөр мага кереги деле жок. Бирок айыбы көрүп калды. Эми эмне кылайын? Башка бирөөгө айтсам болобу? Алла айтат. Болбойт дейт. Не дейт? Болбойт дейт. Даже молодец, сиз жаман күмөндөн кутулуп кеттиңиз. Аркасына түшүп барайын деп анан койчу. Деп койдуңуз. Экинчисинен кутулдуңуз. Эми айыбы көрүнүп калды. Көрүнүп калды. Ушуну хотя бы мынага айтып коеюн, мындай экен десе, Алла айтат. Ла яqtab ba'dukum ba'd. Бири-бириңердин айыбыңарды айтып ушактабагыла. Ушактабагыла дейт. Бири-бириңердин айыбын айткан эмне? Анын деңгээли эмне? Анын кылмыштуулугу кандай кылмыштуулук билесизби? Биз аны аз сезбейбиз го. Алла Таала Кур'анда айтат. Ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Эмне силер бирөөңөр бир тууганыңардын өлүп калган мусулман бир тууганыңардын этин жегенди жакшы көрөсүңөр. Жек көрөсүңөр го. Адамдын этин жеген менен барабар деп атат. Өлүктүн. Эч ким даже биз өлүп калган мышыктын жанында отура албайбыз. Өлүп калган иттин жанында отура албайбыз. Өлүп калган чычкандын жанында отура албайбыз. Өлүп калган койдун жанында отура, иттин эч ким жанында отура албайт. Аны жеген тияктан турсун. Табияты нормальный адам аны жей албайт. Жемек турсун, жанында отура албайт. Алла берди айтып атат. Өлүп калган адамдын дейт. Өлүп калган адамдын ошонун этин жегенди. Өлүп калган адамдын жубасаң тезде сасыйт да. Тез аны.
Адамдан дагы тез сасыган нерсе жок аламда. Адамдан дагы. Ошон үчүн канча болсо жакшынакай тазалап, жууп кепиндеп, сразу топуракка алып барып көмүп кой, топурактын сыртына калтырба, болбосо чатак. Топурактын үстүндө калып кетсе, кандай деген оорулар. Эмне дегенде жамандар. Мына ит 1 айдан бери өлдү, анчалык сасып деме болбойт. 1 ай өлүк сыртта болуп калсынчы? Жерге кирбей. Мына жерде эмнени айтып атат караңыз. Алла Таала бизге багыт берип атат, тандоону үйрөтүп атат. Гыйбатты токтоткула. Анын кесепетин айтып атат, деңгээлин айтып атат. Бир тууган мусулман бир тууганыңдын, өлүп калган мусулман бир тууганыңдын этин жеген менен барабар. Ошону жакшы көрөсүңөрбү? Факарихтуму, силер жаман көрөсүңөр го. Ушунча эскертүүлөрдү бериптир, фаттакуллах. Эми будан ары Алладан коркуп жашагыла дагы, арамды таштагыла деди, бүттү. Мага, сизге, ар бирибизге. Эми ушундай болуп калды. Афаллаху амма салаф деп коет. Бул Курандан аяты. Өткөнгө салават деп коет кыргыздар. Эми ушунча өттү кетти болду. Бирок мен бүгүн азыр чечим чыгарам. Калган өмүрүм канча калды мага маалым эмес. Мага караңгы, бирок Аллага маалым. Куда кааласа мен бирөөнү ушактабайм. Ниет кылдыкпы иншалла?